Кыргызстандын заманбап дипломатиясынын башатында Казы Дыйканбаев, Шамы Таянов, Закон Турдукулов, Гүлипа Кондучалова, Сакен Бегматова, Жамал Ташыбекова, Роза Тумбаева, Жаңыл Түмөнбаева, Ишенбай Абдразаков, Чыңгыз Айтматов, Муратбек Иманалиев, Жумакадыр Атабеков, Алмазбек Тилебалиев, Сагыналы Эшалиев өңдү белгилүү дипломаттар турган. Дипломатиялык кызматтын өнүгүшүнүн кийинки этабы Кыргызстандын эгемендикке ээ болушу менен уланды. 1990 жылы декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынып, эл аралык укук менен элдердин ортосундагы достук принциптерин таануу аркылуу бекемделген. Кыска убакыттын ичинде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп, учурда 170тен ашык мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түздүк. Ошондой эле өлкөбүз 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүүнүн үстүндөбүз. Ушул тапта дүйнөнүн 100дөн ашуун мамлекеттеринде Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү иштейт. Бишкекте болсо аккредитацияланган 100дөн ашык чет элдик элчиликтер жана эл аралык уюмдар бар. Бүгүнкү мааракелик иш-чарада мен дипломатиялык кызматтын ардагерлерине, мынакейлардын көбү ушул залда олтурушат, терең ыраазычылыгымды билдире кетейин. Биз сиздердин мамлекетибиздин өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымыңыздарды жогору баалайбыз. Сиздердин акыл билимиңиздер менен бай тажрыйбаңыздар, жигердүү ишмердигиңиздер жаш дипломаттарга шык дем берет. Бар болуңуздар. Биздин тышкы саясий ишмердүүлүгүбүздүн маанилүү багыты өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга жана анын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү болушу керек. Экономикалык дипломатия жана инвестицияларды тартуу өлкөбүздүн чет өлкөлөр менен болгон экономикалык мамилелеринин негизги милдеттеринен болуп саналат. Чет өлкөлөр менен түзүлгөн экономикалык мекемелер өлкөбүздүн кадыр баркын арттырууда жана экономиканын стратегиялык тармактарына чет өлкөлүк тикей инвестицияларды тартууга көмөктөшүүдө маанилүү ролду ойнойт. Акыркы жылдары биз бир нече чет өлкөлөргө мекемелерибизди ачтык. Чет өлкөлөрдөгү мындай дипломатиялык байланыштарыбызды кеңейтүү иштери келечекте дагы уланта берилет. Чет жерлердеги жарандарыбыз менен юридикалык жактарыбыздын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо өзгөчө көңүл бурушу керек. Чет жердеги мекендештерибиз менен тыгыз байланышта болуп, аларга керектүү колдоолорду көрсөтүү маанилүү. Урматтуу дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, учурдан пайдаланып, сиздерди келе жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун күнү менен куттуктаймын. Бул күн тынчтык үчүн, кызматташык үчүн биргелешип аракеттенүүнүн маанилүүлүгүн ар дайым эске салып турат. Биз глобалдык чакырыктарга каршы көп тараптуу мамилени колдойбуз. Дүйнөнүн адилеттүү жана туруктуу өнүгүшүнө салым кошууга даярбыз. Ал эми биздин ардактуу дипломаттар сиздерди Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгы, ошондой эле келе жаткан дипломатиялык кызматкерлердин күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Биз дипломатиялык кызматкерлерди ар тараптан колдоого, жогорку квалификациялуу дүйнөлүк тилдерди билген кесипкөй адистерди өстүрүүгө бар аракетибизди жумшайбыз. Кыргызстан улам барган сайын чет мамлекеттер менен болгон эл аралык алакаларын арттырууда. Азыркы кезде Кыргызстандын дипломаттары эл аралык мамилелерди бекем сактап гана тим болбостон өлкөнүн өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жатышат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин куттуктап жатып билдирди. Өлкө башчысы дипломаттар курган достук көпүрөлөрү башка мамлекеттер менен өз ара сыйурмат, ишеним жана өнөктөштүк Кыргызстан эл аралык айдыңда тынчтыкты жактаган мамлекет катары таанылышына жана биргелешип умтулган өнүгүүгө негиз болуп калганын айтты. Урматтуу мекендештер, жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында Кыргызстандын экономикасында туруктуу өсүүнү көрүп жатасыздар. Акыркы 3 жылда ички дүң продукциянын көрсөткүчү 7%дан кем эмес. Бюджет 2 эсеге көбөйүп, 2023 жылы 577,2 миллиард сомго жетип, 2024 жылдын акырына карата болжол менен 650 миллиардтан ашат деп турабыз. Биз дымактуу түрдө ички дүң продукцияны 2030 жылга чейин 30 миллиард акш долларына жеткирүүнү максат кылуудабыз. Бизнес климатын жакшыртуу боюнча чаралар ишке ашырылып, негизги инфратүзүмдүк долбоорлорго чет элдик инвестициялар тартылып, жаңы жумуш орундары түзүлүп,
маалыматтык технологиялар жана финансы секторларында өсүш байкалууда. Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Кыргызстан боюнча 100дөн ашык өнөр жай ишканалары ишке кирди. Мына ушул жеке секторлар улуттук экономиканын кыймылдаткычы болуп, экономикабызды диверсификациялоого жана жарандарыбыздын жашоо сапатын жакшыртууга салым кошууга тийиш. Ошол эле учурда Тышкы иштер министрлиги эл аралык ишмердүүлүк чөйрөсүндө координациялоочу ролду аткарып, мамлекетибиздин эл аралык саясатын ишке ашырууда биримдикти камсыздап жатканы абдан маанилүү.